Kedi adam ne deydi? Mende özü ne var deydi. Var nerselerdi kadırlay bilsek, Allah yok nerseni ber. Kimdi? Жақшы kişi dep aytат. Oşoga biz aksakalарды ызаттайбыз, сыйлайбыз, төргө өткөрөбүз, учаа тартабыз, чоң жиликтерди беребиз. Эмнеге? Адам баласы качан кең пейил болсо, Аллах кетпес дөөлөт берет. Анан биз көбөйткөн сайын Аллах 10 эсе көбөйтүп турат. А биз бүгүн карызды бир эле нерсеге алса болот. Эмнеге? Адам баласы ар дайыма Аллах бергенине разы болсо утат. Адам баласы жашап, жашы бир кезге жеткенде, 70-тен өтүп, 80-ден өтүп калганда өзүнөн өзү бир сыфаттарга ээ болот. Сабырдуу боло калат. Кечиримдүү, оор басыктуу, түшүнүктүү, дүйнөгө көп кызыкпай калат. Бул албетте жакшы сыфат. Бирок ушул сыфаттардын жаштыкта болгондугу бул өзгөчө жакшы сыфат. Себеби картайып калганда бул сыфаттар өзүнөн өзү эле келет. Адам 70-тен өткөндөн кийин түшүнүп баарына жетип, кечирет капа кылгандарды. Дүйнөнүн артынан анча куубай калат, тарынбай калат. Бирок ушул сыфаттар жаштыкта башкача баалуу. Жаш кезинде адам ошол сыфаттарга ээ болсо, бул ошол 70-80-ге жеткенге чейинки жашоосу дагы кыйналбай жашайт эле. Эмнеге бизде макалдарды аксакалдар эле айтат. 70-тен өткөн, 80-ге өткөн, алар өз тажрыйбасын, өз көрөгөчтүүлүгүн, басып өткөн, жашаган өмүрүнүн жыйынтыгын биз жаштарга айтып, силер дагы биздин ката кемчиликтерди кайталабагыла үчүн айтып кеткен сөздөрдү. Эмнеге 15 жашар, 20, 25, 30, 40 жашар адам ошондой сөздөрдү айта албайт? Сабырдын түү сары алтын. Себеби өзү өмүр бою сабырсыздык кылып, кыйналып, анан бизге кыйналбасын, балдарым кыйналбасын деп балдарына осуят кылып, мурас калтырып кеткен, сабырдуу болгула, сабырдын түйү сары алтын депчи. Дүйнөнүн артынан кууп бай болоюн деп жетпей, анан акыры айтканда, чыныгы байлык мал дүйнөнүн көптүгү эмес, чыныгы байлык көөдөнүн токтугу, жүрөктүн токтугу деп бекер айткан эмес. Муну 15, 25, 45 жашар адам айта албайт. Себеби ал адам эмнеде? Ошол кууп жүргөн учурда. Ошондуктан жакшы сыфаттарды жаштыкта өздөштүргөн өзгөчө баалуу. Себеби кыямат күнү адамдын өмүрү тууралуу бир суралат. 80 жыл, 100 жыл жашады, ошол 100 жылдык, 80 жылдык өмүр тууралуу бир суралып, анын ичинде жаштык тууралуу өзгөчө суралат. Эмнеге? Себеби жаштык бул өмүрдүн асыл кези. Күчү бар, эрки бар, көп нерселерди жасай ала турган кезинде жасабай, айтпай, кызыкпай жүргөндүгү бул чыныгы сыфаттын ээси. Көп акча тапкан адамды бай деп айтат. Акчасы канча көбөйсө ошончо бай деп айтат. Илими көп адамды алым деп айтат, илимдүү деп айтат. Күчү көптү батыр деп айтат. Бирок кимди жакшы киши деп айтат? Кандай адамды бул жакшы киши деп айтат? Акчасы көптү бай киши десе, илими көптү илимдүү киши десе, күчү көптү батыр киши десе, жакшы киши деп кимди айтат? Сыфаттуу адамды. Оор басыктуу, ой көтөрбөйт, текебирленбейт, кичипейил, не дейт? Жакшы киши. Кечиримдүү, капа болбойт, жакшы киши. Сабырдуу, жакшы киши. Берешен, жакшы киши. Демек, сыфат ээси болуу керек. Аллахтын астында дагы, эл арасында дагы жакшы киши деп аталуу үчүн. Ал эми ушул жаштыкта жакшы сыфатты өздөштүрүү менен келет. Ошол жакшы сыфаттардын бири жок дүйнөгө кызыкпоо.
Allah kimge emne bergen bolsa ошого разы болуу, макул болуу. Bir nerseni berbedi, men ошого жетемин деп кызыгып, жанталашып, артынан кууган бар нерсеге шүгүрсүз кылып коет. Ага жете алабы, жете албайбы белгисиз, бирок бар нерселерди кадырлабай койгондуктан Аллах Таала аны дагы алып коет. Ошондуктан жок нерсенин артынан куубаш керек. Жок нерсе дегени, мисалы Аллах Таала ар бир адамга дүйнөдө жашоосу үчүн жетишерлүү тамак аш, кийим кече, жашай турган жер берген. Жакшылап ойлонуп карап көрсөк бар, жетет. Бирок биз унутулган, биз кызыккан нерсе бизде жок нерсе. Биз ойлойбуз ошол мага керек деп. Керек болгондо Аллах Таала берет эле. Жаш бала апасынан бычак сурайт. Апасы бирдемге кесип атса, талашат ошону. Оюнда бул мага керек бул. Бер деп апасынан сурайт. Апасы акылдуураак, чоңураак, билет бычак кереги жок, зыяндуу. Бербесе капа болот. Бербесе ыйлайт. Ийине талашат жаш бала. Ширеңке талашат. Атасы, апасы билет, ширеңке, ийине, бычак, кайчы, бул жаш балага зыяндуу нерсе, ошого бербейт. Анын ордуна башка нерсе берип койсо, жаш бала тарынып ыйлайт. Биз дагы ошол эле сыяктуу Аллах Тааладан бир нерсени мага ушул керек деп ойлойт. Керек эмес ал нерсе бизге. Керек болгондо Аллах берет эле. Bir adamga Allah Taala baylık berbedi, emnege bıçakтай ziyandуу болгондугу үчүн, оттой ziyandуу болгондугу үчүн. Эгер бул адамга байлык бергенде, бул адам бузулуп кетет эле. Бул байлыкты көтөрө албайт эле. Ошондуктан Аллах бербесе, биз не дейбиз? Жок, бер дейбиз. Мага керек дейбиз. Кейбир адамдар аябай күчтүү болгусу келет. Кичине алсызыраак. Аллах Таала эмнеге бербеди? Себеби Аллах билет бул адамга күч берсе, бул залым болуп кетет. Зулумдук кылат бул. Алсыздарды кордойт. Ошого Аллах бербеди. Сизге жакшылык, бизге жакшылык каалап бербеди. Ошондуктан кимди Аллах Таала кайсыл өлкөдө, кайсыл улуттан, кайсыл доордо, кайсыл жерде жараткан болсо ошого разы болуш керек. Эмнеге? Бул Алланын тандоосу. Отуруп алып кээ бирлер эңсейт. Falan өлкөдө жашоо жакшы экен. Демек сиз бул талкууңуз менен айтмакчысыз да, Аллах Таала билбей эле мени бул жерде жаратып койду. Өзү негизи мен баланча өлкөдө жаралганымда мага жакшыраак болот эле деген талкуу да бул. Бир 50 жыл мурда жаралып калганымда жакшы эле, жакшы заман эле. Туугандар, Аллахтын бизге тандоосун биз да тандашыбыз керек. Биз да ошого макул болуп, разы болушубуз керек. Мен разымын. Кайсыл өлкөдө Аллах жаратты, кайсыл улуттан, кайсыл уруудан, кайсыл шаарда жашоону Аллах мүмкүнчүлүк берди, мен ошого макулмун, мен да ошону тандаймын десек, жашоо жеңил болот. Жашоо жакшы болот. Жокту эңсебейчи. Эмнени Аллах берсе, демек биз ошого лайыктуубуз. Эмнени бербеди, Аллах бизди сактап койду. Жаман көргөндүктөн эмес. Апасы баласына бычак бербейт, эмнеге? Жаман көргөндүктөнбү? Жок. Жакшы көргөндүгүнөн. Бирок аны бала кийин түшүнөт. Дүйнөдө биз бай бололу деп эле жүрөбүз, кыямат күнү байлар кедейлерден 500 жыл кийин бейишке киргенде ошондо байлыгы жоктор эмне дейт? Жакшы эле болгон экен. Бай болгонумда мынау сыяктуу катарда турат экенмин да мен дагы. Элестетиңиз, чек арадан өтүп баратканда бир адамдын жеңил эле бир сумкасы бар, экинчи адамдын өтө көп жүгү бар. Жеңил сумкасы болгон адам өтүп кетет, жүгү көп адам эмне кылат? Калып калат, эмнеге? Эсеп бериш керек. Сурайт аны, бул каяктан алдыңыз? Бул эмне? Бул кана кагазы деп. Ошондой эле кимге Аллах канча көп байлык берсе, ошончо сурайт. Бул эгер байлыкты адалдан табып, адалга иштеткен болсо, 500 жыл кийин кирет кедейлерге караганда байлар. Сахабалардын байларын айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ай сен кедей мусулмандардан 500 жыл кийин бейишке киргениңде кандай болор экен? Ошондуктан кимди Аллах бай кылса, анын орду башка. Аллах Таала ал адамга байлыкты көтөрө ала турган жөндөн берип, башкаларга жардам бере ала турган сыфат берип, анын байлык берген. Ошондуктан кимди Аллах Таала кандай деңгээлде жараткан болсо, ошого разы болуу,
Bul Allah'a razı boluu. Bar nerselerdi kadırlay bilsek, Allah çok nerseni beret. Bardı kadırlay bileli. Kedi adam ne deydi? Mende özüm ne var deydi? Den solukçu. Basıp жатқан butçu. Körüp жатқан közçü. Süylep жатқан tilibizçi. İştep жатқан akılыбызçı. Bağlanbay bu. Adam balası bugünkü күндө biz nimet dep, sıylık dep, Allah'tın belegi dep sırtkı nerselerde esептеп kalganbız. Жоқ tuğanlar. Perzentçi. En çoğun baylık bu perzent. Kança adamlar bir perzenti bola albay жүрөт. Allah Taala sizge 3'ö, 4'ö, 5'ö berip koygan. Karap görsek Allah'tın bizge baylı sıylığı, nimeti çeksiz. Oşoq Allah Taala aytadi: "Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Eger sizler Allah'tın bergen bir baylığının, bir jakşılığının paydasını sanap çıksaňar tügöt albaysıňar. Bir ile tildin paydasını karaňız. Süylөө üçün ele emes til. Tildin paydası, til menen kança daamdardı bilesiz. Tilde daam sezu sıfatı jok bolsa, malda ele jey beretdi adam. Bul daamduu bu, açuu bu, tattуу bu, kışkıl bu, oşon barın til menen. Zikir çalıp jatas. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar. Til menen. Biröөгө içindegi oy pikirini aytıp jetkize alıp jatat. Til menen. Tili jok bolsa, ne bolat ele? Uşul bardyk nimetlerden kuru kalat. Allah jaratkan bir ile kirpiktin kança nimeti var. Allahu akbar. Oşonduktan Allah bergen baylık nimetlerdi sanap, oşolordu karap, şükür aytsak biz eňsegендерди Allah beret. Birok biz dayar bolganda beret. Kebir nerselerdi kebir adamlarga Allah Taala beret. Birok oşonu menen alaksyp ketkende Allah Taala kayra alıp koyatdy. Allah kimge emne verse oşol bizdi jakşılıktan toskol bolboş gerek. Üy menen, maşine menen, balası menen, baylığı menen alek bolup, bul jakta namazды unutsa, bul jakta orozonu unutsa, elge jakşılık kılууну unutsa, anda emne kılat? Allah Taala bul adamga toskol bolup jattır dep alıp koyatdy. Balaňyzga velosiped alıp berdiňiz, jakşı körgöndügüňizden. Siz jumuştan kelgende murda çurkap kelet ele, ata dep janыңызga kelet ele. Emi kelseňiz balaňyz jok köçöde. Siz alıp bergen velosiped menen alek bolup sizden alaksyp kaldı. O balam dep çakırsaňız, hazır ata deyt dagы kelbeydi. Ertesi günü kayra, bir saattan keyin kelet. Anan siz oturup oylaysiz da, bul balam kiçine menden alыстап ketdi. Emne kılış gerek? Velosiped alıp koyam. Siz balaňyz jaman görösüzbü? Balaňyzga duşmansızbı? Jok. Bul bala men alıp bergen nerse menen alektenip menden alaksyp kaldı dep velosiped alıp koysaňız, endi siz kelgende çurkap kelet ata dep. Eger siz alıp bergen velosipeddi siz jok kezde minip, siz çakırganda oşol jerde taşlap durup çurkap gelse, siz ertesi günü жаңысын alıp beresiz. Mototsikl alıp beresiz. Maşina alıp beresiz. Endege bul bala al nerseler menen alek bolboyt eken. Allah Taala bir adamga beret. Bizge beret özü. Barыбызга эле bergen. Birok biz oşonun artından bolup kalganbız. Azancı hayya alas sala dese bargan jokbuz da. Biröөлөрgө jakşılık kılış gerek. Jok, hazır emes. Meçit medresege jardam ber. Jok. Jetim jesirlerge jardam ber. Jok. Biz büt jakşılıktan bizdi oşol nerse alaksyp koygonduktan Allah emne kıldı? Bizge jakşılıkka alıp turup oşonu alıp koydu da. Oşonduktan insan, adam balası ar daima Allah bergenine razı bolsa utatdı. Kaniyet degen sıfat var. Bul emne degeni? Allah bergenine makul bolup razı boluu. Özü adamga dagы kayra suragan jakpaytdı. Sizden balaňyz bolsun. Kündө suray berse oşol balaňyzdy körgöndө kiçine kıjalat bola başlaysa, hazır kelse kayra bir nerse surayt dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İzhad fima indan nas yuhibbukan nas." Eldin kolunda bar nersege köngül burba, köz atpagın, kızıkpagının el seni jakşı göröt. Birödün жаңы algan maşinesin aydap göröňçü dey berseňiz, жаңы algan maşinesi özü aydaylek, dostu bolos, makul beret. Birok kıjalat bolat da ertesi günü sizin aldyňyzga жаңы maşinesini aydap kelbeydi. Bar bir surayt depçi. Kele bir aydap göröňçü, kele bir kiyip göröňçü, kele bir birödün nersesinde kızıkbaş gerek.
Sүйүнүп, кубанып, куттуктап, жакшы болсун, ак жолтой болсун, куттуу болсун, берекелүү болсун деп батасын берип, бирок кызыкпасак эмне болот? Жакшы көрөт эл биздичи. Анан эле кызыга берсеңиз, сурай берсеңиз, берип турчу, көрүп турайынчы дей берсеңиз эмне болот? Адам, ар бир адамга өз буюму, өз нерсеси жакшы көрүнөт. Ошондой эле дүйнөгө адам кызыга эле берсе, Аллах жакшы көрбөйт ал адам. Себеп эми бир жок нерсеге, дүйнөнүн ар бир нерсесине кызыга эле берген болбойт. Адамдарда бар нерсеге көз атпасак, адамдар жакшы көрөт. Дүйнөгө көз атпасак, Аллах жакшы көрөт. Ар бир адам жакшы адам болгусу келет го. Элдин эң асты болуп, эл мени жакшы көрсүн. Анын жолу кандай? Ошол, кызыкпайсыз. Колдон келишинче бирөөдөн сурабайбыз, карыз сурабайбыз. Кайсыл адам качан карыз сурайт? Кыйналганда. Биз кыйнала электе баштайбыз да карыз сурапчы. Кичине кыйналалы. 1 күн, 2 күн, 3 күн. Кайсыл адам 3 күн кыйналса, эмнеден? Нан жоктуктан. Тамак жоктуктан. Эми андай деңгээлге эч ким түшкөн эмес. Биз бүгүн кичине эле кыйналсак карыз алабыз да. Биздин өзү биз негизи карыз алгандарыбыз анчасы эле дұрыс эмес. Бүгүн тойго карыз алат, машина алам деп карыз алат, үй алам деп карыз алат. Бул нерселерге карыз алган болбойт. Карызды бир эле нерсеге алса болот. Эмнеге? Тамак ашка карыз алса болот. Эгер жок, айлык кармалып жатат, кичине бир 1000 сом карыз берип туруңуз, сиз бериңиз аны. Ал келет, Аллах буйрса. Машина алат эле бир 100 000 сом карыз берип туруңузчу. Машинеге карыз алган болбойт. Үй алайын дедим эле, той кылайын дедим эле бир 100 000 сом карыз берип туруңузчу. Бул карыз эмес, бул берес кайтпайт да. 3 күн нан жок кыйналган адам, бирок эч кимге айткан жок. Бир дагы адамдан сураган жок. 3 күн. Аллах Таала 1 жылдык адал рызкы берет. Биз чыдабайбыз да биз. Биз 1 күн чыдабайбыз. Кечинде үйгө баралы, кечки тамак жок болсун, болду. Тополоң башталат. Эгер ошол күнү түштө да тамак жей элек болсок, болду, Аллах сактасын. Эми эртеси күнү эртең менен дагы кокусунан жей турган эчтеке таппай калсак, анда болду. Кичине чыдап үйрөнүш керек да. Адамдардан сурай берсе, адамдарга жакпай калабыз туугандар. Ошо Аллах бергенине шүгүр кылып, разы болуп жашай берсек, Аллах Таала көбөйтүп берет. Разы болдуңузбу, кайра көбөйтүп берет. Разы болдуңузбу, кайра көбөйтүп берет. Кайсыл деңгээлге чейин? Аллах менен элдин ортосунда сиз ортомчу болгонго чейин. Азыр бир ата Аллах менен 5 баласы bir аялдын ортосунда ортомчу. Аллах сизге берет, сиз 5-өсүн алып келип бересиз. Сизге берет, айлык бул Аллахнын бергендиги, ошол уул кыздарыңыздын, аялыңыздын рызкысы. Эми эгер биз башкалар менен дагы бөлүшүп баштасак, Аллах сизге көбүрөөк берет. Эмнеге? Сиз башкалардыкын да берип атасыз. Муктаждарды издейли, жетимдерди, жесимдерди, жесирлерди, кыйналып жаткандарды издеп, ошолорго да жардам бере баштасак эмне болот? Аллах бизге көбөйтүп берет. Анан биз көбөйткөн сайын Аллах 10 эсе көбөйтүп турат. Биз бүгүн канча көп жерден келсе, ошонун баарын бир жерге чогултабыз да. Каяка? Мага, мен үчүн, анан ушул кишиге. Бирөө үчүн биз. Ошондуктан адам баласы качан кең пейил болсо, Аллах кетпес дөөлөт берет. Кең пейил адамга. Кең пейил дегени коркпойт бул. Эртең эмне жейм, түгөп калса эмне болот? Жок, бөлүшөт. Кошуналар менен, туугандар менен, достор менен. Ошондуктан бул сыфаттар картайганда келет. Жакшы. Ошого аксакалдар сыйлуу. Ошого биз аксакалдарды ызаттайбыз, сыйлайбыз, төргө өткөрөбүз, учаа тартабыз, чоң жиликтерди беребиз. Эмнеге? Себеби аксакалдарыбыз сабырдуу, берешен, кеңпейил, кичипейил, кечиримдүү. Эми жаштыкта эле биз ушул сыфаттарга ээ болсок эмне болот? Анда Аллах Таала аксакалдарга берген ызатты сизге эле берет, жаштыкта эле берет. Ошондуктан эми ал жашка жеткенге чейин күтпөш керек да. Жаштыкта эле ошол сыфаттар. Эми бул айтылды, сиз уктуңуз. Канткенде эми ошол сыфаттар келет, биринчиси ниет кылабыз. Болду, бүгүндөн баштап мен өзүмө иштейм, өзүмдү оңдойм. Сабырдуу, шүгүрлүү болом, каниеттүү болом, кең пейил болом деп ниет кылабыз дагы, анан Аллахтан жардам сурайбыз. О Аллахым, мага жардам бер. Ушул сыфаттардын асылын мага бер. Анан өзүбүздү четтен көзөмөлдөйбүз. Мен сабырсыз болуп кетип аткан жокмунбу? Мен шүгүрсүз болуп кетип аткан жокмунбу?
Мен tekebir болуп кетип аткан жок, өзүбүздү четтен байкайбыз. Колубуздан келсе жакындарыбызга айтып да коебуз. Мен кичине чектен чыгып барасам мага айтып койгула. Умар радиаллаху анху bir адамга атайын айлык төлөйт эле. Күндө келип мага айтып турасың, Умар, bir күн өлөсүң, ойлонуп жашагының деп айтып болду. Ушул эле сөз. Күндө келет эле, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ойлонуп жашаңыз, bir күн өлөсүз бары бир деп кетет эле. Анан bir күн келсе, Умар радиаллаху анху айтты, болду эми бүгүндөн баштап келбей эле коюңуз деди. Эмнеге? Сиз дагы дүйнөгө кызыгып кеттиңизби десе, айтты, жок деди. Мына карасаң сакалыма ак түштү. Күндө мага ушул эскертип турат. Күзгүгө караганда ушул ак эскертип турат. Bir күн өлөсүң деген. Ошого жаныбыздагы адамдарга да айталы, досторубузга, анан өзүбүздү көзөмөлдөйлү. Бүгүн бизге бирөө айтсын, Аллах сактасын, сен кичине tekebir болуп баратасың десе, болду. Биз ал адам менен сүйлөшпөй коебуз. Ошого ким сизге кемчилдигиңизди айтса, демек чыныгы дос ошол экен. Дос күйдүрүп айтат деп бекер айткан эмес аталар. Аталар дагы жаштыгында бирөө кемчилигин айтса, наразы болуп, тарынып, капа болуп, анан картайганда түшүнгөндө ошол чынын айткан экен деп, анан бизге айтып кеткен, ой балдарым, дос күйдүрүп айтат, бирөө силерге кемчилигиңерди айтса капа болбогула деп бул макалды айтып кеткен. Ошондуктан өзүбүз көзөмөлдөйлү, өзүбүзгө жакшы сыфаттарды өздөштүрүүнү ниет кылалы, Аллахтан акыйкатын сурайлы. Аллах таала баарыбызды жакшы адамдардан болууга насип кылсын. Аллах таала баарыбызга сабыр, шүгүр, кичипээлдик, кечиримдүүлүк сыфаттарын Аллахым берсин. Жаман сыфаттардан Аллах сактасын.